Эми чаралар биринчи кезекте жумуштан алынат. Өзгөн шаары. Кече 10 март күнү президенттин Ош облусундагы ыйгар мукты өкүлү Зиядин Жамалдинов райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары менен жолугушту. Жыйында жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык, билим деңгээлинин сапатын жогорулатуу боюнча сүйлөшүштү. Ош облусунун башчысы буга чейин билим деңгээлин көтөрүү боюнча тапшырмалар коюлганын, жыйынтыгы окуу жылынын аягында билине турганын белгиледи. Ошондой эле Жамалдинов окуу жылынын аягына чейин билим сапатын жогорулатуу зарыл экенин кошумчалады. Мындан сырткары ар бир райондо бүтүрүүчүлөрдү ЖРТга даярдоо, быйылкы жылы алтын сертификат жана алтын тамга артыкчылык аттестатын алган окуучуларды чыгаруу боюнча иш алып баруу тапшырмасын берди. Эми чындыгында жаштар биздин келечегибиз дейбиз. Ошондуктан ошол мектепте окуп аткан, билим алып аткан балдарыбызга биз азыр жакшы шарттарды түзүп берип, аларга жакшы билим берип, жакшы тарбия беришибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Ошондуктан мен ошол жаңы дайындалып келгенимде, ошол ар бир райондун зав районлорун чакырып, мектептин директорлори менен конференцияда ошол жерде тапшырма берип, ошол мезгилде ушул жакшы иш алып баруу боюнча өтүндүктөрүмдү айтканмын да. Эми чындыгында биздин көрсөткүчтөр Кыргызстан боюнча начар экен, келип сураштырсак, ошол 9 аймак болсо, 9 регион болсо, мисалга 7 область, 2 шаар болуп атат, ошону менен 9 болсок, биз ошол 9-орунда экенбиз да. Анан эми карап, ошол жака көңүлдү буруп, тапшырмаларды берип, быйылкы жылы окуу жылында биз ошол жок дегенде ошол биринчи, экинчи орунга чыкпасак да, ошол алдыга жылыш, ошол балдардын билимине, сапатына болгон жылыш болобу, болбойбу деген сөзсүз түрдө болуш керек деген тапшырманы берип, ошол тапшырманын үстүндө азыр кайрадан сурап отурабыз. Эми чындыгында бул жактан биз өткөндө ошол ОРТга даярдаган агайлар бар экен, бүгүнкү күндө эжекелер бар экен, өздөрү барып ошо мектептерде барып, ошо кружокторду уюштурган. Биз ошолорду чакырып, суранып алардычы, кандай кылганда биз жардам бере алабыз деген суроолорду бердик эле. Ал кишилер бизге айтып, ошол азыртадан даяркерчилик көрүш керек, азыр жанагы контролдук тесттерди өткөзүшүбүз керек дегенде, ошо өткөздүк эле. Результаттар кайра начар чыкты. Ошондуктан биз тапшырманы берип, азыр окуу процесси дагы аз убакыт калды. Мына дагы бир чейрек окуу калды. Өтө аз убакыт. Ошого болсо дагы азыр кайрадан тапшырманы берип, биз кайра колго алгыла деген тапшырманы бердик. Кудай буюрса, ушул жалпы тестирлөөнүн результаты дагы көрсөтөт деген ойдобуз. Ошол эле мезгилде мен ар бир районго алтын сертификат алыш боюнча тапшырмаларды бердим. Ошондой эле ар бир мектептен жок дегенде бирден окуучу алтын тамга аттестатын алыш үчүн андай тапшырмаларды берилди. Эгерде ошол биздин берген тапшырмалар аткарылбай турган болсо, биз сөзсүз түрдө аларга чара колдонобуз деген ойду айткым келет. Анан эми биз көрүп атасыңар да, барып жерлерде ошол мектептерди, бала бакчаларды биз текшерген учурлар болуп атат. Ошол эле жашоочулардан, ата-энелерден бизге арыздар көп келип атат. Ошол мектептин директорлору 10 жылдан бери, 15 жылдан бери мектептин директору болуп иштейт. Өз туугандарыны жумушка алып алган деген арыздар келип түшөт. Ошолорду текшерип, ошол мектептин 2-3 мектептин директорлорун бүгүнкү күндө алып, ордуларынан башка директорлорду дайындашты ошол зав районлор. Эми акырындык менен жылабыз. Эгерде ушул окуу жылы бүткөндөн кийин жаңы окуу жылына биз ойлойбуз, болбосо ушул мектептин директорлорун дагы ротация кылабызбы, же болбосо жаңы жаш мугалимдерге биз сөзсүз түрдө алмаштырышыбыз керек деген ойду айткым келет. Мен эми жанагы айтып атпаймынбы, бул жакта ушул Ош облусунда ушул Кыргызстан боюнча өзүнүн онлайн түрүндө өткөзгөн өздөрүнүн курстары бар экен да. Ушул өткөзгөн курстарга мен тапшырма берген жокмун. Ал өз курстарды өткөзүп атса Кыргызстан боюнча.
башка областардан ушу жаш мугалимдер же мугалимдер кызыккан мугалимдер көп болуп атат дейт. А сиздин областыңызда болгону ушул 3 эле мугалим катышты ошол сабагыма деп ал киши өзүнчө бир капа болгондой болуп айтты да. Ошондуктан мен азыр ошо тапшырманы бердим. Эгерде ошондой курстар боло турган болсо, демек мугалимдер өздөрүнүн дагы билимини жогорулатып туруш керек да, туурабы? Ошондуктан ошол мугалимдерге дагы ошол кошумча курстарды өткөзө турган, мен ойлойм, балким ушундай сабактар өткөзөбүз же курстар өткөзөбүз деген ойлор бар. Эми чаралар эмне болушу мүмкүн? Эми чаралар биринчи кезекте жумуштан алынат. Мен айттым го, 10 жыл, 15 жыл отурган мектептин директорлоруна азыркы жаш ошол мектепти оңдоймун мен, ошол жерде жакшы билим берем, жакшы тарбия берем деген мүмкүндө көптөгөн ага эжекелер бар. Биз директор боло албай жүрөбүз дегенчи. Биз ойлойбуз ошондой директорлорду сөзсүз түрдө сунуштайбыз.